Саламатсыздарбы? Кайрадан кыргыз тили сабагынан сиздер менен жолугуп жатабыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз тил илиминин бир чоң бөлүгү болгон синтаксистен сүйлөм, сүйлөмдүн түзүлүшү жана анын айтылыш максатына карай бөлүнүшү жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе сүйлөм жөнүндө темабыз бүгүн. Сөздөр жана сөз айкаштары грамматикалык жактан өз ара байланышып сүйлөмдү түзөт. Бул сүйлөмдү түзүп сөздөрдүн тизмегинен турат бул. Сүйлөм сөздөрдүн тизмегинен турат жана бул сөздөр аркылуу жана сөз тизмектери аркылуу биз ичибиздеги, туюмубуздагы, өзүбүздүн оюбуздагы ойлорду айтып, бири-бирибизге түшүндүрүп айтат экенбиз. Мисалы, карап көрсөңөр да, бул биринчи сүйлөмдү карап көргүлө. Күз дейт. Күз дегенде бул сүйлөмдө биз күз жылдын мезгили экендигин түшүнөт экенбиз. Жаратылыштын кооздугун карачы дейт. Жаратылыштын кооздугуна суктанып аткан адамдын ою болуп атат. Үчүнчү сүйлөмдү карагыла. Мени менен тоого барасыңбы деп атат. Бирөөгө суроо иретинде айтылып атат да, адамдын оюн билгизип атат. Ооз киреште мындайынан карап көрсөңөр балдар, ооз киреште дайыма сөз сүйлөнүп бүткөндөн кийин, айтуучунун ою бүткөндөн кийин тыным болот. Башкача айтканда пауза болот. Карап көрсөңөр, күз тыным болуп атат, жазууда болсо күз дегенден кийин тыныч белги коюлат. Чекит коюлат. Экинчи сүйлөмдү карагыла. Жаратылыштын кооздугун карачы деген сүйлөм жазылгандан кийин, бул күчтүү сезим менен айтылып аткандан кийин аягына леп белгиси коюлду. Үчүнчү сүйлөмдү карагыла. Мени менен тоого барасыңбы дейт. Мени менен тоого барасыңбы? Бул айтуучунун айтып аткан адамдын суроо иретинде айтылып аткандан кийин аягындагы тыныч белгиси суроо иретинде айтылды. Муну менен эмнени айтайын деп атабыз? Муну менен айтуучу адамдын сүйлөй турган сөзү же болбосо сөз тизмеги, ичиндеги ой туюмун ушу сүйлөмдөр аркылуу берет экенбиз. Сүйлөмдөр болсо сөз тизмектеринен жана сөз айкаштарынан турат экен. Бул эми ошентип жантан бери сүйлөм жөнүндө сөздөр, сөз айкаштар жөнүндө сөз кылып атабыз. Эми сүйлөм деген өзү эмне экен? Жантан берки мисалдарды ойлонуп отуруп бир аягында жыйынтык чыгарсак болот экен дагы. Бул грамматикалык жактан байланышып, бүткөн бир айрым ойду билдирген сөз же сөз тизмеги сүйлөм деп аталат экен. Карап көргүлө. Бул ошол сөздүн грамматикалык негизин жана баяндош түзөт. Жана баяндош түзөт. Сүйлөмдүн грамматикалык негизин жана баяндош түзөт деп айттык. Мына бул жерде күз деген сөз экен, башкача айтканда. Ал эми келди деген, күз келди деген сүйлөмдү алып көрөлү. Келди деген баяндооч экен. Мына азыркы айтып аткан сөзүбүз мына сүйлөмдүн негизин жана баяндош түздү деп айтат экенбиз. Же башкача айтканда сүйлөмдүн грамматикалык негизи жана баяндооч экен. Ошентип мындай жыйынтык чыгарсак болот экен да, сүйлөмдүн грамматикалык негизин жана баяндош түздү. Башкача айтканда, бул жердеги сөздөр сүйлөм мүчөлөрү боло алышат экен. Сүйлөм мүчөлөрү бул жерде жана баяндооч болду. Экинчи сүйлөмдү карап көргүлө. Пахта жыйнала баштады дейт. Пахта эмне болду? Жыйнала баштады. Бул баяндооч экен дагы. Пахта ээси болуп эсептелинет экен. Демек, сүйлөм курулуп атканда, анын негизин жана баяндооч же болбосо баш жана айкындооч мүчөлөрүн түзөт экен. Түзөрүн билдик. Эми ошентип мына бул мисалдардын жардамы менен биз сүйлөм эмне экенин билдик. Башкача айтканда, сүйлөм деген грамматикалык жактан уюшулуп, бүткөн бир айрым ойду билдирген сөз же сөз тизмектери сүйлөм деп аталарын билдик. Эми ушул сүйлөм түзүлүшү боюнча жөнөкөй жана татаал деп бөлүнөт экен. Сүйлөм түзүлүшүн карап көргүлө. Сүйлөмдүн түзүлүшү күз биринчи сүйлөмдө. Жаратылыштын кооздугун карачы. Мени менен жайлоого барасыңбы дейт. Булар жөнөкөй сүйлөмдөр. Бир гана ойду билдирип, бир гана жөнөкөй сүйлөмдөн турду. Бул жөнөкөй сүйлөм экен. Эки же андан ашык сүйлөмдөн туруп бир маанини берсе, бул анда татаал сүйлөм болуп эсептелинет экен. Эки же андан ашык сүйлөмдөн туруп бир маанини түшүндүрсө, анда татаал сүйлөм болуп эсептелинет экен. Мисалы, жаратылыштын кооздугун карачы деп туруп, бул тыныч белгини өчүрүп, жүргүлө тоого барып келели.
тоого барып келели. Барып келели. Дей турган болсок, анда бул татаал сүйлөм болуп калды. Карагыла. Жаратылыштын кооздугун карачы. Бул биринчи сүйлөм. Ал эми экинчи сүйлөмүбүз болсо, жүргүлө тоого барып келели. Бул экинчи сүйлөм экен. Көрдүңөрбү? Сүйлөм түзүлүшү боюнча экиге бөлүнөт экен. Жөнөкөй жана татаал. Ал эми сүйлөм түзүлүшү боюнча жанагыдай эки татаал сүйлөм, жөнөкөй жана татаал сүйлөм деп бөлүнөрүн билдик дагы. Айтылыш максатына карай балдар, жай, суроолуу, илептүү деп бөлүнөрүн билдик. Эми эң биринчи айтылыш максатына карай бөлүнгөн жай сүйлөмгө токтололу. Жай сүйлөм ойду жайынча баяндап, аягына чекит белгиси коюлат экен. Жайынча баяндайт экен. Башкача айтканда, дагы эле жанагы күз деген сүйлөмдү карап көрөлү. Күз жаратылыштын кооздугун карачы дейт. Карачы дейт. Жүргүлө тоого барып келели деп атат. Жөн эле сөздү, ойду оюнча, жөн эле жайынча баяндап атат. Карап көргүлө. Жаратылыштын кооздугун карачы, жүргүлө тоого барып келели дейт. Андан кийинки суроолуу сүйлөмгө келип токтолсок. Суроолуу сүйлөм айтуучунун ою балдар, айтуучунун ою суроо иретинде айтылат экен. Суроо иретинде айтылат экен. Экинчи жакка карай суроо иретинде айтылат экен. Жаратылыштын кооздугун карачы, жүргүлө тоого барып келелиби деп экинчи сөздү, экинчи сүйлөмдү которсок болот экен. Мында биринчи жактан экинчи жакка кайрылып атат. Жаратылыштын кооздугун карачы, жүргүлө тоого барып келелиби деп атат. Бул суроо иретинде айтылып атат. Аягында суроо белгиси коюлат экен. Мени менен тоого барасыңбы деп атат. Карап көргүлө. Бул дагы эле жанагыдай айтуучунун ою бир адам менен экинчи адам сүйлөшүп аткан болсо, суроо иретинде айтылып атат. Балдар, суроолуу сүйлөм төмөндөгүдөй жолдор менен жасалат. Биринчи учурун карап көрөлү да. Б деген уланды мүчө аркылуу жасалат да. Эми бул учурун карап көрөлү. Мени менен тоого барасыңбы деп атат. Мына биз айтып аткан, мына ушул биз айтып аткан Б деген мүчө. Б мүчөсү менен уюшулат экен. Карап көрөлү, дагы бир учурун карап көрөлү. Мени менен тоого барасыңбы? Биздин үйгө келесиңби? Же менин сабама катышасыңбы? Мына бул суроо иретинде айтылган сөздөрдүн бардыгында Б деген мүчө уланып атат да, бул бирин гана учуру. Ал эми экинчи учурун карап көрсөк, сурама ата тооштордун жардамы менен. Сен Каракоо шаарына качан барасың? Же болбосо эл сүйгөндү ким сүйбөйт деген сөз бар. Көрдүңөр, бул учурларда эл сүйгөндү ким сүйбөйт? Ким? Бул ата тооч, сурама ата тооч болду. Сен Каракоого качан барасың деген сөздө качан деген сөз бул ата тооштук. Ата тооч бул суроолуу сүйлөмдү уюштуруучу каражат болуп эсептелинет экен да. Ал эми үчүнчү учурун карап көрсөк, интонация аркылуу экен. Интонацияны карап көрөлү. Жаратылыштын кооздугун карачы, жүргүлө тоого бар эс алып келели деп бир күчтүү сезим менен айтсак, аягында илеп коюлуп бир интонациясы көрүнөт экен. Мени менен тоого барасыңбы? Мени менен тоого барасыңбы деп атат. Бул жерде интонациясы сүйлөмдүн аягындагы суроо белгиси менен көрүнүп атат. Андан кийинки үчүнчү бир айтылыш максатына карай бөлүнүшү дедик жандан сүйлөмдүн. Айтылышына карай бөлүнүшүнүн үчүнчү бөлүмү болуп эсептелген бул илептүү сүйлөм жөнүндө сөз кылабыз азыр. Илептүү сүйлөм болсо, илептүү сүйлөмдө күчтүү сезим менен айтылган сөздөр илептүү сүйлөм болуп эсептелинет экен. Жана биринчисин көрдүк, биринчиси жай гана айтылды. Айтуучунун ою жай гана айтылды. Экинчисинде болсо суроо иретинде айтылып атат. Биринчи жак менен экинчи жактын ортосунда суроо иретинде айтылып атат. Кийинки сүйлөмүбүз айтылыш максатына карай бөлүнгөндө үчүнчү сүйлөм буйрук сүйлөм жөнүндө кеп кылат экенбиз. Бул күчтүү сезим менен айтылып, адамдын ичиндеги сезимдер ошо интонация аркылуу сыртка чыгат экен. Кийинки мисалыбызга көңүл буруп көргүлө. Жаратылыштын кооздугун карачы дейт. Жаратылыштын кооздугун карачы. Адамдын ичиндеги суктануу сезими менен айтылып атат. Мени менен тоого барасыңбы дейт. Бул суроо иретинде айтылып атат. Эми бул китептен бир мисалга көңүл бурсаңар балдар. Май, кандай жаркыраган сулуу ай. Талаага чыгып, айланага көз чаптырып көргүлөчү. Көзүң жаңы сүрөттөрдү көрөт, кулагың жакшы обондорду угат. Жүрөгүң жаңы кубанычтарды сезет. Айлана курпулат дейт, кулпунат дейт.
мына ушул тексттеги эле сүйлөмдөрдү көңүл бурсаңар, бул бир ичтеги кубануу сезимин, бир жакшы сезимди, күчтүү сезим менен сыртка чыгарат. Жана биз башында айтып кетпедикпи? Сөздөр, сүйлөмдөр сөздөрдө сөз айкаштарынан куралат деп. Ошол оюбузду, адам ичибиздеги ой туюмубуздагы сезимибизди, оюбузду ошо сөздөр менен, сүйлөмдөр менен чыга чыгарат экенбиз. Мына азыркы айтып аткан айтылыш максатына карай бөлүнгөндүн ушул илептүү сүйлөм жөнүндө мисал келтирип атабыз да жантан бери. Ички сезимдеги ой туюмду мындай бир күчтүү сезим менен чыгарат экенбиз. Дагы мындай дейт да, ушундай түндө жол жүргөн кандай жакшы деп атат да. Ушундай түндө жол жүргөн кандай жакшы деген мисал келтирип атабыз. Ушул күчтүү сезим менен айтылып атат да, күчтүү сезим менен айтылып, адамдын ой туюму, ички сезими сыртка чыгып атат. Ушул бир интонациясы көрүнүп атат да. Бул сүйлөмдү курулуп атканда, бул илептүү сүйлөмдө мындай күчтүү сезим менен айтылып, интонация менен айтылып, аягына илеп белгиси коюлат экен. Жантан бери жыйынтыктап айтканда, бул сүйлөмдүн айтылыш максатына карай бөлүнөт деп жана 3кө бөлүп айттык. Жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм деп айттык да. Ар бир сүйлөмдүн курулуштары өзүнө тиешелүү бир белгилери бар экен. Эң биринчи белгиси болсо адамдын ичиндеги ой жайынча берилет экен да, аягына чекит коюлат экен. Ал эми экинчиси болсо адамдын ою суроо иретинде берилет экен. Суроо иретинде берилип, аягына суроо белгиси коюлат экен дагы. Ошол суроолуу сүйлөмдүн өзүнүн курулуш өзүнчө өзгөчөлүгү бар экен. Жана айтып өттүк, Б деген мүчө менен уланып жасалат экен. Жанагыдай атооштордун, сурама атооштордун жардам аркылуу жасалат экен, интонация аркылуу жасалат экен. Ал эми жанагы 3-чү айтылыш максатына карай бөлүнгөн 3-чү бөлүмү болсо илептүү сүйлөм жөнүндө кеп кылдык. Адамдын ички сезими күчтүү сезим менен берилет экен. Жана айтпадыкпы, мисалы, ушундай түндө жол жүргөн кандай сонун? Ушундай сонун жаркыраган заманда жашап жатабыз. Мындай күчтүү сезим менен, ичиндеги ойду кубануу менен, сезим менен билдирип атабыз. Ушундай жаркыраган заманда жашап жатабыз. Жаркыраган ноорумуз келе жатат деп мындай бир ички сезимди кубануу менен билдирип жатабыз. Жантан бери айтып атабыз, сүйлөмдүн түзүлүшү, сүйлөмдүн айтылыш максатына карай бөлүнүшү жөнүндө сөз кылдык. Эми сүйлөмдү жыйынтыктап айтканда, сүйлөм дегенибиз бир грамматикалык жактан бири-бири менен уюшулуп, бүткөн бир айрым ойду билдирген сөздөрдөн жана сөз тизмегинен турат экен. Мисалы, жана айтпадыкпы, күз келди, кыш кетти, жаркыраган жай айы башталды. Бул айтуучунун ою жай гана билдирип атат. Андан кийин бул сүйлөмдүн түзүлүшү боюнча токтолуп өттүк. Сүйлөм бул түзүлүшү боюнча жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөт экен. Жөнөкөй болсо бир гана сүйлөмдөн туруп, бир гана маанини билдирсе, ал эми татаал сүйлөм 2 сүйлөмдөн туруп, бир гана маанини билдирет экен. Жөнөкөй сүйлөмдүн өзүнчө түзүлүштөрү бар, өзүнүн бөлүнүштөрү бар. Татаал сүйлөм болсо тең байланыштагы татаал сүйлөм жана багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм болуп бөлүнөт экен. Бул жөнүндө кийинки темаларыбызда кайрылабыз. Ал эми 3-чүбүз болсо, дагы айта турган, жыйынтыктап айта турган нерсебиз, бул сүйлөмдүн айтылыш максатына карай бөлүнүшүнө токтолдук. Кенен кесир токтолдук да. Биринчиси жай сүйлөм дедик, айтуучунун ою жай гана берилет деп мисалдар менен далилдедик. Мисалы, жанагыдай эле, күз келди, окуучулар сабак окуп жатышат, көчөдө машинелер аркы-терки өтүп жатышат деген сыяктуу. Айтуучунун ою жай гана берилди. Ал эми экинчи айтылыш максатына карай бөлүнүшүндөгү суроолуу сүйлөм жөнүндө кеп кылдык. Суроолуу сүйлөмдө бул айтуучунун ою суроо иретинде айтылаарын билдик. Суроо иретинде айтылаарын билдик дагы жанагы айтылыш максатына карай ошол суроолуу сүйлөмдүн түзүлүшүнө да көңүл бура кеттик. Көрсө, Б деген мүчөнүн жалганыш аркылуу жасалат экен дагы. Сурама ататооштун жардам аркылуу жасалат экен. Жана интонациянын жардамы аркылуу. Ошол ар бир сөз айтылып аткандан кийин айтылыш максатына карай сөздөргө жана жай сүйлөмдө да, суроолуу сүйлөмдө дагы аягындагы тыныч белгилерге көңүл бурат экенбиз.
жай сүйлөмдө чекит белгиси коюлат экен, суроолуу сүйлөмдө суроо белгиси коюлат экен. Ал эми азыркы үчүнчү биз жыйынтыкта айтып аткан илептүү сүйлөм жөнүндө кеп кылсак, илептүү сүйлөм жана да айтып өттүк. Илептүү сүйлөм бул болсо күчтүү сезим менен айтылып, адамдын ичиндеги ой, эмоция менен берилет экен. Кубануу сезимин көргөзөт экен. Жаркыраган Нооруз майрамы келе жатат деп момунтип ичиндеги эмоцияны билгизип, сүйүнгөндүктү, кубангандыкты көрсөтөт экен. Жанагыдай эле жай сүйлөмдөгүдөй эле, суроолуу сүйлөмдөгүдөй эле мында дагы тыныч белгисине көңүл бурат экенбиз дагы. Эгер татаал сүйлөм болсо, ортолорун үтүр белгиси менен ажыратып туруп, аягына илеп белгисин коет экенбиз. Ушул сүйлөм жөнүндө кеңири маалымат алдыңар. Сүйлөмдүн дагы бөлүнүштөрү боюнча, сүйлөмдүн бөлүнүшү боюнча татаал сүйлөм бөлүнөт да, жөнөкөй сүйлөм жана татаал сүйлөм болуп. Ошол кеңири курулушу жөнүндө, бөлүнүштөрү жөнүндө, ага тиешелүү белгилери жөнүндө кийинки сабактарда сүйлөшөбүз. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен жыйынтыкталат. Кийинки жолугушууга чейин саламатта болуңуздар.